Кайрылуудан кийин чалды. Мага чалып коркутуу иретинде өзүнчө баягындай ушундай кандай далил кылып не боласыз мындай мен сотко берсем андай деп чалганда мен ошол чалган эмесин мындай кылып туруп соткадан скриншот кылып туруп мынтип номер атын сразу жаздым дагы өзүнүн WhatsApp номери экен. Жакшы кабыл алып тосуп албасак болбойт деп биз аябай жакшы кабыл алганбыз да келгендечи. Кечээ 2-3 күн мурун эле өзү айтып жүргөн, мен сенин келгениңе аябай сүйүнгөнмүн, сен иштен кеткенде мен кайгырганмын деп айтып жүргөн киши болчу да өзү. Мен жогору жактан дайындалганмын, сени аяктан министр дайындабайт болчу. Керек болсо генерал прокурордун колунан келген жок да. Бизде демократия, эркин тема деген, эркин сүйлөө деген бар. Анан бирөө сүйлөсө анан ошол жерден коркутуп эле баягы бүркүшөсүнөн чапчый турган немеге өтө алганбыз да. Негедир ушундай баягы учурдун талабына жарашабы же кимдир бирөө кандай бир маселелер болду билбейм, ушинтип каралап чыкканда бир жактуу кылып айта берет экен. Мурда Илмиянов бар эле, билесиңер. Илмиянов деген президенттен ошо Илмияновго учурда көп турчу окчу элек. Эл арасында сөз болуп атат да ошондой сөздөр. Кадрдык маселеге аралашып атат деген сөздөр болуп атат эл арасында. Дайыр менен мына сиз айтып атпайсызбы, дайыр менен болгону биз саламыбыз бар. Кээде анча-мынча учурашып. Алишер Тотаевди дайындабайт болчу, себеби ал кертеге жооп бербейт да. Жободо 3 жыл деген неме бар да. Жетекчи иштеш керек деген. Буну дайындабайт болчу да анын негизинде. Балага айта турган мындайча айтканда филармонияга татыктуу эмес. Иштегенге татыктуу эмес. Анан мунун дагы жок эле нерсени айтып, элди ишендирип, анан мындай кылам деген бир жаман адаттар бар экен да. Коллектив жамаатты да кээде ушинтип мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп ишендирип коюп атат да. Азыр үчөөбүз куугунтукта бирөө жүрөт ыйламсырап коюп. Даже бир ай бир жака барып келген жокмун. Туулгандан бери ушу филармония деп жүрөм да, мен айтат элем, менин үйүмдөн көрө, менин үйүм филармония дейт элем да. Ошондой жерден эми бизди козголуп кеткендигибизди өзүңөр деле мындай айткыла, кандай акыбалда каласың. Ал эмес, биздин ошол маданият министрин алдап коюп атпайбы? Мен чогуу жүрөбүз. 1 миллионго спонсорум бар dedi. 1 миллион ошо айына чейин филармония тегерегин сквер бак кылам деди. Мен 1 миллион спонсор бар экен деп мен дагы ошол министрдин кошо ишенип атпайм. 1 миллион эмес, 1000 сомдук спонсор жок экен турат адамда. Достор, мен сіздерге 3 айдан бери Карагай курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремен. Жыл башында А блоктун 1-чи кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-чи кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б блоктун монолит иштери 1-чи кабатта болсо, азыр болсо 7-чи кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В блогунун 1-чи кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Сыргабаев Муратали Артбекович. Сиз ошол канча жылдан бери облустук филармониянын жетекчисиз? Орун басарыз? 2013 келгенмин, ага чейин Курчак театрынын директору болчумун. 2013'төн бери ошо филармонияда директор орун басары болуп иштеп келе жатам. Анан качан жумуштан бетүүгө мажбур болдуңуз? Эми бул эми бизге жаңы жетекчи келген. Ушул жетекчинин ошол иш билбестигинен анан ошол жаңы жетекчи ким эле? Алишер Тотаев деген. Ошо иш билбестигинен болду да бул. Бул жаңы келгенде биз баарыбыз эле колдоп, мен бүт жанагы чарбалык иштерин көп жактарына жардам берип, колдон келген нерсенин баарын жасап бердик да. Анан мисалы азыр ошол жака өтсөм, филармониянын алдында Рыспай Абдыкадыровдун аркасы гүлзарга айланып калды. Мурда жөнөкөй бир таш болчу. Ошону келишим Зеленстрой менен келишим түзүп,
Анан ал жерге таштарын алдырып, анан кара топурак төктүрүп гүлөктүрдүк. Бул эми бул экселдин тегереги ушундай бир кооз болуш керек да. Ошондой максатта жардам бир гана колдон келген жардам берип атат. Анан айылына чөйрөнүн коопсуздугу үчүн атайын камераны байкоочу камера койдурдук. Ушинтип чогуу иштеп, чогуу чаран иштеп келе жатканбыз. Анан бул жигиттин эми баягы жаңы келди, эч жерде иштеген эмес. Анан бир жерде жетекчи болуп иштеген эмес. Анан элти жерде иштеген экен, ал жерде да ошо иштей албай кеткен экен. Анан жетекчи болуп иштебесе, анан өзү мыйзамда, маданият мыйзамынын жобосунда бар. Мамлекеттик кызматта, жетекчи кызматта 3 жылдан кем эмес иштеген, иш тажрыйбасы бар жетекчилер гана ушундай кызматка дайындалат дейт. Бул эч кандай андай критерий өткөн жок. Жөн эле түз эле ырдап жүрүп келип калды да. Келгенде, мисалы жөнөкөй эле катка виза койгонун билбейт. Жетекчи адам даяр болуп келиш керек да. Эмне кыларын билип келиш керек. Анан көп нерсени өзүнүн билбестигинен катачылык кетирип, кээ бир кызматкерлер жумуштан кетти. Кээ бир кызматкерлерди жумуш ырчылык өнөрүнөн башка кесипке которуп койду. Акыры экөөбүздүн ушундай ошол ырчыларды айтып түшүндүрүп, алдыңкы ырчылар деп түшүндүрсөк ошону туура эмес көрдү. Анан пикир келиштиктер экөөбүздүн ортобузда пикир келишпестик пайда болгону бул бизде көркөм кеңеш шайланды. Көркөм кеңештин мүчөлөрү мени көркөм жетекчиге сунуш кылып коюшту. Анан көркөм жетекчи болуп дайындагандан кийин аны бул деген мыйзамсыз болду деп туруп сунуш бербей, азыркыга чейин көркөм жетекчи жок. Анан мен ушул чарбалык иштерди мынакты жардам бериңиз. Мен каяктан башка кадр издейм, сизден баарын билесиз деп мага жанагындай алдоо сөзү менен анан мен көркөм жетекчиликтен отказ кылып, кийин ал көркөм мүчөлүктөн да отказ кылып, муну да болбоңуз деп. Көрсө анын планы, ою башка экен да. Мени жогору жактан көп адамдарды кетирип тазала деген, мен тазалашым керек дейт. Анан ким айткан сага, айтчы, мына биздин маданият министри Алтынбек Аскарович айтып атабы? Десем жок деп. Анда ким айтып атат сага? Тазала деп. Тазалага да бир жерде эмне бир көчөдөгү шыпыра турган мусор беле бир. Бул деген бир жерде башы көрүнгөн ырчылар иштейт. Сен мындай сөзүңдү оңдоп баягы жетекчи катары этиканы сактап, мындай бир өзүңдүн иштөө немеңди башкача кылсаң, көз карашыңды. Десем, туура эмес түшүндү, акырынан кийин бир жанагы кат жазыш керек, өзүнүн функционалдык милдетин да билбейт. Жогору жакта кат жазгандарды өзү жазыш керек өзү негизи. Мен жазып, мейл деп жардам берип атам. Анан катты жазып, мисалы ошол министрликке жаза турган кат, шаарга жаза турган кат экөөнү тең жазып, баягы чогулушта айтылган, кийинки чогулушта ошо кат кетпептир деп мага эскертүү деп атат. Анан мен кандай катты биринчи күнү чогулуш болсо, экинчи күнү мен жазып бергем. Менде кол жазмасын алып койгом да. Кол жазмада мен сөзсүз кат жазганда числосун даталарын жазып коем. Анан мына экинчи күнү мен катты жазып бердим. Иш алып баруучу кызматкер, секретарь жазып, анан сага кириш керек. Азыр электрон вариант. Электрон вариантта жөнөтүш керек. Ал менин ишим эмес. Мен кат жазып бергем да. Анан ошонун негизинде мындай туура эмес эскертүү бергеним мен мыйзамсыз деп ойлойм деп. Анан сизде кайсы айда кеттиңиз ошону? Эми ошону айтып атам да. Анан ошондон кийин дагы кийинки чогулушта мен сиз менен иштеше албайм, арызыңызды жазыңыз dedi. Мен эмнеге арыз жазам? Арыз жазбасаңыз мен буйрук чыгарам дедим. Мен буйрук чыгар. Эмнеден чыгарасың? Анан бир күн чакырып эле статья менен жумуштан бошотуп коюптур. 9-июнда. Мен ошондон анан нааразычылык. Кече 5-6 күн мурун. Нааразычылык болду. Анан мен катын көрдүм, буйрук чыгарган буйругун көрдүм. Өзү аныктама чыгарып коюптур. Тийиштүү жерге бердим. Азыр сотко берип атам. Сотко документтер даяр, эртең бүшүн сотко берем. Анан
башка органдарга да бердим. Мыйзамсыз баягы өз жумушун билбеген жетекчи катары өзүм далилдеди да. Анан бул иштерге президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков кандай аралашып атат? Бул эми мындай. Биз буну өткөндө кайрылуу жасаганбыз президентке. Камчаташ Кыдыршаевка да кайрылуу жасаганбыз. Бул кабинетте экөөбүз ошо пикир келишпей ошол мен туура нерсени айтсам ал мен эч кимден коркпойм дегендей мамиле кылып атат да. Мен айтат сен ошол министрликте биз директорлук неме конкурска катышканбыз. Ал жерде сиз министр сизди дайындабайт болушу керек. Сиз болбойт элеңиз. Керек болсо айтып атат. Эми мага эмнеге айтып атат аны? Генеральный прокурордун да колунан келген жок деп атат. Ал генерал прокурор жерде эмне тиешеси бар жерде? Анан мен жогору жактан болдум дейт. Жогору жактан дайындалдым дейт. Мага айтып атат. Анан инем бул каяктан болсоң дагы бул Алланын буйругу. Кимге буйруса ошол жетекчи болот. Сага буйруган экен сен болсуң. Анын эмне бир кереги бар дегендей сөз айттык. Ошондой немеден анан жогору жактан ким болду дегенди анан сураштырдык. Анан сураштырып болсак, буну ошол Дайыр Орунбеков дегенди. Дайыр Орунбеков мен билбейт болчумун. Бул жөнүндө маалыматым эми баягы президенттин маалымат катчысы экен. Анан ошол бул жердеш катары кылып туруп муну сунуштап дайындаган экен. Анан ошол жөнүндө анан кайрылуу жасалды. Демек экөө тең каралуу жада болот экен, Кайрылуу жада. Анан сизге чалып Дайыр Орунбеков өзү чалды кандай болду? Кайрылуудан кийин чалды. Мага чалып коркутуу иретинде өзүнчө баягындай ушундай кандай далил кылып не боласыз мындай мен сотко берсем андай деп чалганда мен ошол чалган немесин мындай кылып туруп соткадан скриншот кылып туруп мынтип номер атын сразу жаздым дагы өзүнүн WhatsApp номери экен. Мына 15:42-де мага чалып. Канчанчы числодо? Кече мурда күн болуп атат. 2-3 күн мурун. Анан мага чалып ошондой нерселерди айтты. Анан айттым. Бул нерсени сен ошол ийниңен сура дедим. Ийниң агаңды. Ошол ушундай деп айтып, мен жогору жактан дайындалган сизди аяктан министр дайындабайт болчу. Керек болсо генерал прокурордун колунан келген жок деп атат. Анан муну кандай түшүнсө болот? Ошо ийниңен сура дедим. Ошол боюнча телефон өчүрдүм. Эми бул деген жогорку кызматта ошондой болсо эле анан баягы адамдын өзүнүн ошол бизде демократия, эркин тема деген, эркин сүйлөө деген бар. Анан бирөө сүйлөсө анан ошол жерден коркутуп эле баягы бүркүшчөсүнөн чапчый турган немеге өтүп алганбыз да. Анан бул жакшылыкка алып барбайт да. Мурда Илмиянов бар эле, билесиңер. Илмиянов деген президенттен ошо Илмияновго учуртка көп түшүүдө окчу элек. Эл арасында сөз болуп атат да ошондой сөздөр. Кадрдык маселеге аралашып атат деген сөздөр болуп атат эл арасында. Демек ошол сиздин ал Дайыр Орунбеков бул жакка таптакыр функционалдык милдеттерине кирбейт. Анан сиздин дагы бул жакта иштешиңизге жетекчинин бул жакка дайындалышына анын кыйыр түрдө таасир тийген экен да. Эми билесиң да, мындай азыр бизде министрлер өздөрү чечсе жакшы болот эле муну үчүн. Министрликтин дагы полномочиясы аралашып атпай ар жактан. Бардык эле министрликте ушундай. Ар жактан менин мына адам деп туруп айттырып ушундай бир жаман немеге адатка айланып калды да бизде азыр. Эгер ошо министрлик өзү дайындаса, ошол критерийлердин негизинде муну Алишер Тотаевди дайындабайт болчу. Себеби ал критерийге жооп бербейт да. Ал жободо 3 жыл деген неме бар да. Жетекчи иштеш керек деген. Буну дайындабайт болчу да анын негизинде. Маданият министрлигине туура келбейт. Жоболорун атайын. Мунун дагы жок эле нерсени айтып, элди ишендирип, анан мындай кылам деген бир жаман адаттар бар экен да. Коллектив жамаатты да кээде ушинтип мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп ишендирип коюп атат да. Ал эмес биздин ошол маданият министрин алдап коюп атпайбы. Мен чогуу жүрөбүз. 1 миллион спонсорум бар деди. 1 миллион ошо айына чейин филармония тегерегин сквер бак кылам деди. Мен 1 миллион спонсор бар экен деп мен дагы ошол министрин кошо ишенип атпаймын.
1 миллион эмес, 1000 сомдук спонсор жок экен турат азырда. Министр алып атпайбы, министрди. Анан ошондо Кайсы министрди ошондо? Максутов биздин азыр министр айтып атат. Ага ишендирди. А бирок мына жок ал. Ал 1 миллион сом деген бир сому да жок. Ушундай жанагы жок нерсени көп айтат экен да. Ошондо толук айтып берет. Эжеке, аты жөнүңүз ким? Атым Жипар Белекова. Сиз филармонияда иштейт элеңиз. Канча жылдан бери иштейт элеңиз? Филармонияда түзүлгөндөн бери иштейт элем. 87-жылы түзүлгөн, 88-жылы официалдуу түрдө ачылышы болгон. Акыркы учурларда кайсы кызматта иштегенсиз? Акыркы жылдар? Акыркы нускада иштеп жүрүп эле, нуска фольклор тобунда иштеп жүрүп эле, анан гардеробщицага отуруп койду. Азыр ошондо сиздин азыркы жетекчи Тотаевга кандай немеңиздер болуп атат? Айта турганыңыздар? Бул балага айта турган, мындайча айтканда, филармонияга татыктуу эмес. Иштегенге татыктуу эмес. Анан жакшынакай эле ишке келгенден кийин биз улуг экөөбүз, биз аксакалыбыз, биз айтпасак мындай жакшы кабыл алып тосуп албасак болбойт деп биз аябай жакшы кабыл алганбыз да келгендечи. Коллективдин улууларыбыз деген ой мененчи. Анан жакында аттестация болду. Аттестация болордун алдында экөөбүздү тең отпускага чыгып тургула деди. Отпускага чыктык. Чыккандан кийин отпускадан кайтканда ордуңарга коём деди. Бирок отпускадан кайткандан кийин келсек ордубузга койбоду. Себеби бул аттестация убагында ойлоду окшойт. Келген баягы сырттан келген адамдарга жалаң диплому барлар иштейт деген нерсени көргөзөйүн дедиби? Силердин музыкалык сабатыңар жок деген шылтоо болду. Элдик талантка музыкалык сабатты Кереги жокпу? Кереги жокко дейм. Негизи жообуңуздарда кандай? Негизи сиздин музыкалык билимиңиз жок. Менин кесибим саймачы сүрөтчү. Музыкалык сабатым жок, бирок музыкалык, мисалы үчүн нускада иштеп жүрүп көп эле нерсени дейсизби? Нуска фольклордук тобуда жүрүп көп эле жетишкендиктерге ээ болдук. Биз бул жерден баягы төртөөбүз аябай журулушуп, ушундай бирибиздин оюбузду бир ырды айтсак, ошол ырдын аягын экинчибиз ортосун кылып ошентип бир ырды төртөөбүз жөн эле башкача чыгарып койчубуз да, ойлонуп отуруп элечи, мындай кылалы деп. Азыр үчөөбүз куугунтукта бирөө жүрөт ыйламсырап коюп калды ал. Баягы музыкалык сабаты бар үчүн калды ал. Биз ошентип четтетип сырттабыз. Эми ал кесипке ким иштейт? Бул шылдыңдоо, мындай эгерде акыл эстүү адам болсо, мен акыл эси жок деп айта албайм. Эгер сезимтал адам болсо, ишке келгенде эле баягы мынтип отпускага чыгарып андан ары өтө төмөндөтпөй чакырып туруп эле, эже музыкалык сабатыңар жок экен силердин. Азыр эми бир аз айлыгыңардан төмөнүрөөк ишке коюп туралы, анан дагы ойлонушалы десе, биз өзүбүз деле сезет элек да. Бизге эмнетип атат, кой мындай кылалы депчи. Анан эми азыр ар түрдүү комментарийлерди жаздырып атат. Мүмкүн өзү жазып атат, бул өзүнүн эле сүйлөгөн сөзү окшошуп атат аябай элечи. Сүйлөп турсун, мейли сүйлөй берсин, эми Кудай таразалайт дечи. Анан биз деле баягы жашыбыздын улуулугун билип, кой биз пенсия жашындабыз, бизден кийинкилер иштесин деп биз өзүбүзчө филармониянын эгер 35 жылдыгы болуп калса, Устат Шекирт деген бир темада концерт коюп туруп, анан ушундай кылып жылабыз деген планыбыз бар болчу. Ал балдар бар, ошо Шакирт деп ат коебуз деген балдар бар, иштеп атышат. Ошо биздин топто иштеп атышат алар. Анан бул жерде өтө түшүнбөстүк болду да. Түшүнбөстүк эмес, мындай адам деген жетекчи болуп келгенде бардык нерсеге кенен караган, сезимтал адам болсо жакшы болмок да. Ал демек сиздин кызматтан алып коюусуна мындай каршы мыйзам салып койду дейсизби ошондо? Түшүндүрүп айтып туруп жок дегенде, эми менин айлыгым 21 000 эле да. Ошондо бул көп жылдык эмгек стажым менен ошол 1,5 ставка менен ошого барат эле.
Анан ошодон 5000ге түшүрүп койгонду элестеткиле. 7040 сом экен, анан 5000ге түшүрүп койду. Ошону деген эгер жетекчи бир иштен экинчи ишке эмнени которгондо, ошол айлыгынын айланасында которулсун деген закон бар. Бузулган закондор аябай көп. Түшүнбөй жасаган бузган закондор аябай көп. Ошо жаңы жетекчи катары жакшы иш алып бара албай жатабы ошондо? Кандай сиздердин көз карашыңыздар боюнча? Биздин көз караш боюнча жакшы иш алып бара албай жатат. Себеби нуска деген фольклордук топ жоголуп кетти. Өзгө нуска деген немеге түшүнүгү айтып атсаң деле азыр эми нускага деп башка эле бирөөлөр эмнеттир. Биздин угушубузга караганда. Бирок багы кашыктап жыйнаган эмнени чакалап төгүп койду да. Кандай талант, кандай чыгармалар чыккан эле, сонун чыгармалар жаралган эле бардыгын чачып салды. Гүлшайыр эженин убагында кандай болуп турган эле? Гүлшайыр эже түшүнөт эле. Эми багы ар кимдин көз карашы ар түрдүү. Гүлшайыр эже чыгармачылыкты түшүнөт эле. Жакшы түшүнөт эле. Эми ал чыгармачылык дүйнөдө төрөлүп, чыгармачылык дүйнөдө жүргөн адам. Филармония түзүлөт деген бир жаңы кабар болуп, ошондо биздин профессорлор, оштун великий ырчылары, великий музыканттары бизди чакырып, ар райондон, ар жерден чакыртканда ошолордун арасында мен бар болчумун. Келип ошол 87-жылы отбор болгон, анан 88-жылы открытиясы. Ошондон бери иштейм да негизи. Анан мен айтайын деген тоо кетер жери бала ыйлап эмчек кайда дейт. Биз ошону 40 жыл иштеп коюпбуз мындайча айтканда, 40-тын ар жак бер жагы. Анан биз эми Алишер деген бала келди бизге, Тотаев жетекчи болуп келди, Гүлшайыр эже кетти, ладно, Гүлшайыр эже жашы жетип кетти, рахмат, узаттык дегенде, Алишер Тотаев келди дегенде бир нерседен сүйүндүм. Негизи бул бизден кеткен бала да, биздин чыгармачылык, биздин казаныбыздан кайнап чыккан бала. Жакшы болду. Бул бизди түшүнөт деген ой менен туура кабыл алдык. Мажипар айткандай жакшы кабыл алып, аябай жакшы мынайда. Андан Алишердин өзү да кайта кетет. Анан дегесек келип тургандан кийин какой-то бир 10 күн өтпөдү эле кудуңчаң бизден башталды. Баягы карысын сыйласаң жакшы да, карысы бардын ырысы бар дейт. Анан бизден баштап эле эже эртең аттестация болуп атат, ошого чейин аны каяктан уккан билбейм, мен ошол Алишерден укканым айтам. Эгер диплом жок иштегениңиздер аттестациядан өтпөсөңүздөр переплата кылат десеңер 30 баланча жылдың ады. Анан биринчи кол койбодук. Кол коюп сиздер башка ишке өтүп турасыздар же отпускага чыгып турасыздарбы деди. Деди анан биз анда отпускага чыгып турайлы. Корктук действительно, эми ушунча кыйналып, кысталып, балдарды чоңотуп биздин убагыбызда кандай кыйынчылыктар болгон. Айлыктар тийбей калган күндөр болгон. Биз андырып түшүнбөгөн. Иштебей кетип калгандар канча. Бир баламы колума көтөрүп, бир балам жетип, мен декретке чыкпай иштедим да. Мен эч жака бир күн, даже бир ай бир жака барып келген жокмун. Туулгандан бери ушу филармония деп жүрөм да. Мен айтат элем, мен үйүмдөн көрө, мен үйүм филармония дейт элем да. Ошондой жерден эми бизди козголуп кеткендигибизди өзүңөр деле мындай айткыла, кандай акыбалда каласың. Анан Алишер айтты, ушундай деди, болуптур. Анан аттестациядан кийин эже, анан мен айттым, биз аттестациядан кийин кайра ордубузга келебиз үчүн дипломуңар жок экен, эгер окуудан справка алып келсеңер коебуз деди. Анан биз угуп калдык, сырттан башка жакта башка организациялар, культураль, мисалы башка театр, алар андай болуптур. Прямо киришиптир аттестацияга, ошолордун жетекчилери айтып, кириптир, ал жерде эскертүү бериптир. 3 айга чейин документ кылыңыздар фаланча. Анан Алишер ушундай болуп тургача эч кандай андай эмес, ким айтты деп жини келип кетти. Ладно, болду, алды эле өттү, проехали. Анан кийин кайра келгенден Алишер биздин болосуз деген туруп турасыздар. Сиздер окуу жайына справка алып келесиздер. Анан мен айттым, сен жаш кадрларды алып атасың, биз кандай десем, анда ойлонобуз деп койду. Дегенде бир мындай кызыктай сүйлөдү. Анан мен айттым, Алишер, анда мен дедим, анда мен гримерым болуп кабинет алып бер дедим. Мен гример деген штатка коюп койдум. Мен 20 000 айлыкка 40 жыл иштеп 20 000 айлык алып атам деп аябай сүрүнүп жүргөм да. Менчи өтө бир 20 эмесе 200 000 алып аткандай болгом. Мен балдарым чоңойду, бирок мен эмгегиме ушундай акыбетин өкүнүп балады да. Рахмат. Садыр Нуркожаев ушундай сүйүндүк. Ушундай деп атканда келип туруп колубуздан наныбызды жулуп алгандай болду. Анан ладно, ол эми өттү, кайра коет, койбоду, башка ол гримерный деле кабинет кылып берсең болбой атат, кылып берем деди. Анысы деле мейли. Анан эми ордубузга койбойт. Койбогондон чыксын кетип калайлы анда.
Мен айттым, мен анда кетем дедим. Ладно, пенсиядасың, кет деп айтып коймун. Жок, кетпейсиз, келип туруңуздар. Менин капа болгонум Алишерге. Алишердин түшүнбөстүгү же кандай түшүнбөсө мындай аксакалдарга сураш керек болчу да. Алишер айтыш керек болчу. Эже, сиздер башка орунга отурганыңыздар менен келип тура бересиздер деген. Жок, аны келип тура бересиздер дегенден иште жүрөт. Алдыбыздан чыгат, күндүгө келебиз, салпактайбыз, кабинетибиз жок, келсек артист эмеспиз. Кабинетке келсек. Репетиция болуп атат. Алишер келип мен концерт берем, отчеттук деди. Репетиция жок дегенде, эжелер, силер эмне жүрөсүңөр? Биз уят кылып коюш керек эле. Силер артистсиңер да негизи. Эмне келип кетип атасыңар? Давай репетицияга киргиле деп. Биз ошо сөздү күткөнбүз. Бизди көңүл бурбай койду. Биз баягы түртүп чыгарып койгон баладай болуп калдык. Ыйлагым келип анан. Ошондой. Анан бул деген нуска, этно нуска деген биздин группада иштейбиз да. Бул жетекчибиз бул болчу Чапара Белекова. Мына эми макташ эмес, пешенеси, бунун дагы бир мындай тапкычтык жактары бар да. Форма, этно формаларды кылып, мына 3 жылдын ичинде аябай чоң ийгиликтерге жеттик. Нуска деген катардагы эле баягы филармониянын бир группасы эле болчу. Анан этно нуска деген статуска жетиштик. Бунун дагы Чапаранын эме эмгеги. Анан биз 3 жолу ушул 3 жолу республикалык конкурстарда 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алып келдик да. Ошол нерселерди бир эске алып, мен эми аны үйрөткүдөй Алишер мындай бирөөнү үйрөткөнүн каалабайт экен да. Өзү акылдуу бала экен. Акылдуу болгондон сезиш керек эле да. Мен ушу эжелер ушундай ийгиликке жеткирген группаны мындай кылып бир жерге мындайраак кылып туруп, түшүндүрүп, отургузуп коюп, мындай кылып туруп кийсиздер, келесиздер деп айтыш керек болчу. Вообще нөл кылып туруп, анан бизди ушундай четке чылдырып туруп, анан башка ошол жерде иштеген жаш кыздарды, жаш балдарды алып келип ошо нуска деп эле штатка толтурду. Мен аны да бир экөөсүн көрдүм кандай ырдаганын. Эми аны бирөөнү эле мынтип деңгээли мындай дебеш керек. Аларды да тарбиялаш керек. Нускага даяр, этно нускага даяр, ушул боюнча кетиш керек. Нусканы төмөндөтүrdү мындайча айтканда. Нуска жок болуп кетти. Мен айтайын дегеним ошол. Бизде азыр эч кандай көңүл бурбайт. Сен артистсиңби, келип атасың, кетип атасың, нөл. Анан улуктун үнү бул эч нерсеге тең келбес үн. Аябай мындай үн бир канча адам болсо, мисалы үчүн 5 болсо ошонун бири. Анан музыкалык сабаты жок деген эмнени койгону, күнөөнү койгону, музыкалык сабаты жоктордун баары эле эмгек сиңирген артист, эл артист болуп атпайбы? А улуктун эгерде музыкалык сабаты жок деп сыйлык берүүдөн тартып азайта турган болсо, буга неге алтын медаль берет? Неге күмүш медаль берет? Алтын күмүш медалдарды ушунда каяк ким берет? Республикада международный канчанчы жылы, 2000 канчанчы жылы эсимде жок. Международный 1-чи телесынак болгон фестиваль. Эл аралык фестивалда ошондо мен 1-чи орунду алганмын. Ошондо күмүш Мускал Өмүрканова атындагы сыйлыктын лауреаты болгонмун. Андан кийин дагы кайсы конкурста ушундай менин лауреат бир болгом. Анан кийин дайыма жеңүүчү болуп келген 1-чи орунда Рустам Абдыкадыров сыйлыктарын алганмын. Рустам Абдыкадыровдун медалдарын алдык. Ушундай жакшы ийгиликтерибиз менен сүйүнүп биз эми кетели, биз же төрүп калбайбыз да бул жерде. Жок дегенде ошол өкмөттүн сыйлыгын алып кетели деген быйыл үмүтүбүз бар болчу да. Садыр жакшы киши келди, биздин түшүнгөн президентибиз ажообуз эми кайрылалы дагы бизге ошол сыйлык берип койсо рахмат айтып, Алишер айтпаса деле жолубузга түшүп кетмекпиз да. Эми мен ошол бийиктикке чыктык деп атканда Алишер укам келип туруп анан бизди төмөндөтүп койду эле. Өтө обидно болду. Мен ооруп атам, көптөн бери ооруп атам, бул өзүмдү соротойн десем да болбойт да. Бирөө сураса эле ба деп ыйлагым келип атат. Эже азыр бир ырдап бере аласызбы? Же мүмкүнчүлүк жокпу манай чөп турганда? Кайсыны? Денсаулыкты дайынбы? Мен тиешелүү. Эми ошол денсаулыгыма байланыштуу денсаулыкты да сыймык биши. Ар адамга жараласың денсаулык, асыл байлык алтын болуп, кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен талай экен денсаулык. Бакыт экен талай экен денсаулык деп денсаулыктан айрылып отурам мен. Үнүңүзгө сонун эже, үнүңүз сонун экен. Анан ушундай сиздей таланттардын көчөгө чыгарылып четтетилип атканы албетте өкүнүчтүү. Дагы кошумчалайсыздарбы? Кошумчалайбыз. Анан ушул Белекованын бул
филармонияга алганда түзүлүп атат, жана 87-жылы түзүлдү деп едим. Ошондо ар бир жанрды каратып тандап алганда мени бул кыз народный ырчы экен. Бул народныйга, оркестрге керек болсо деп. Буну болсо кооз комузда оозду тил ойноткон кызчы да. Азырга чейин мындай ооз комузу жок. Бул Сүдүм Төлөкованын окуучусу болуп келген. Ооз комуз ойнотот, неме кылат. Анан бул ушул ооз комуз ойноткон азыр бизде филармонияда жок да. Ушуну оркестр өзүнчө бир группа түздесем, бул да өзүнчө бир тянет этип туруп алды. Бизге берилип кетти. Ооз комузда группада обязательно ойнойт. Бул ушундай жок, мындай сейрек талант да бул кызчы. Ошол анан эми биздин тарынчыбыз эле эгер бизди баалайт деген жигитибиз баалай албаса, аны өзү дагы сүйлөйттүр. Сиздердин ошо мурдагы жетекчинин орун басары азыр жумуштан алынып калыптыр да. Жетекчинин орун басары катары ал киши кандай иштеген, кандай баа бересиздер? Жумуштан алынганда кандай болду ал кишинин? Жетекчи катары бул мен мисалы баягы айтат, көрө көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт го. Мен эми ошентип эле 60ка чыксам эле 600 000 нерсени билем дебейм. Бирок бул мен Мураты баягы филармонияда негативдер жазып атат. Мурат менен тили бир, эчбир жок, мен эчбир честно айтайын деп атам. Мен Алишерди деле айтам. Алишердин таланты жакшы тигинде. Бул дагычы 10-чы катары жакшы. Анан негизги иши бурун ушул зам директорлук чарба боюнча отлично иштеп аткан да. Гүлшара эже өзү деле билет кандай иштерди алып барат. Керек болсо анча кеңеш сурап деле Алишер келгенде ушундай келгенде постоянно Мурат жанында жүрдү да. Анан биз айтып аттык, эми Алишер ошончолук эле эме кылбай эле сен биз менен иште, бизге иштеш керек. Бул анан экинчиден биздин группанын мындайча айтканда музыканты да. Анан музыка эч бир обонду башкасы мына ошо негатив сүйлөп аткандар угуп алсын. Бул Muratсыз бир обон бөлүп бир чыгармачылык иштеген жокпуз да. Ушул бир жактан ал чыгып эле Алишерди ешпесе эле бакырабыз, кел мияка сен бизге аккомпаниаторсуң го жарымча, давай бияка кел биздин. Эми туруп турбайсыңар, Алишер мынтат чын жүрөгү менен берилип дейт эле. Мен тамашалап кеттим. Анчалык эмес. Өтө кызыл багаттан өтүп. Анан билбейм, анан кирип чыгып Алишерге капа болуп эле сахары бар да бунун. Сахары көтөрүлүп анан менин биран сутуп атат. Анан Алишер экөөбүз кичине келишпестик болуп кетти. Анан бул эле деп. Негизи деме бул көп нерсени мен ачык эле айтам, Алишерге ушул бала жол көрсөттү. Жанагы проект деп атат азыр, ошону дагы мен чала болуп калдым. Буну дагы бунун иши жок. Ал бунун иши эмес да. Негизи мындан жардам сурашкандан көрсөтүп берген. Эми буга төңкөп сен ошол проектти бүтүрбөдүң, мен түшүнүк боюнча да. Эми может жалган мындай. Ошол боюнча кетип атат бул. Статья коюп атпайбы? Кандай акысы бар статья койгонго? Эскертиш керек болчу. Мен ошол ишти бүтүрбөгөнчө Мурат ака бергел. Эскертүү берип атам. Устно берип атат экен. Бериптир, ладно. Ал письменный бериш керек. Биринчи устно бериш керек. Экинчи письменный бериш керек. Эки жолу сөгүш, анан үчүнчү письменный жазыш керек болчу. Бул сразу эле приказ бир жолу устно айткан, экинчисинде статья коюп чыгарып коюптур. А бул болсо күндө сахар көтөрүп анан биз болсо ой Саратов эмес. Бул чындыкты сүйлөгөн адамды никогда биздин менталитетибиз ушундай. Жакшы адам дебейбиз да. Бетке чапкан адамды. Бул жакшы иштейт эле. Анан эми өзүнүн ордошо чарбалык директор болчу да. Анан ошону эми баалабасам да Алишер өзү. Эмгек жолум ошол филармониянын өзүндө башталган. Муну элдин баардыгы билет. Ошол эле мени каралап аткан Мурат Сыргабаев өзү деле жакшы билет. Кече 2-3 күн мурун эле өзү айтып жүргөн, мен сенин келгениңде аябай сүйүнгөнмүн, сен иштен кеткенде мен кайгырганмын деп айтып жүргөн киши болчу да өзү. Анан негедир ушундай баягы учурдун талабына жарашабы же кимдир бирөө кандай бир маселелер болду билбейм, ушинтип каралап чыкканда бир жактуу кылып айта берет экен. Дайыр менен мына сиз айтып атпайсызбы, Дайыр менен болгону биз саламыбыз бар. Кээде анча-мынча учурашып калабыз, бирок азыр тиешелүү органдар дагы тактаса болот. Дайыр менен бирдекеде мен телефон байланыш кылыптырмынбы же жокпу. Дайыр менен мына өзү деле жалган айттырбайт. Көргөн жерде той топур жанагы бир чоң иш-чараларда эле салам этип эле бирибиздин ден соолугубузду сурап койгонубуз болбосо, дагы жолу айтып атам, тиешелүү органдарда териштирсе болот. Мен Дайыр менен бирдекеде телефон аркылуу сүйлөшүп, жакындан сүйлөшүп бир мамиле жасаган учурларыбыз боло элек. Ошон үчүн мен ошол жерде баягы ок деген себебим ушул болду да. Жөн эле баягы жаткан бирөөнү не кылат эми тийишип, чындыгын чыгарып берсин, баягы тастыктап берсин. Мен азыр карап отурам ошо 2 күндөн бери. Эгерде ошо Дайырбек Орунбеков сотко бербесе, булардын доказать этип бериш үчүн, Дайырбек сотко бербесе, мен берем. Ошол 3 адамды. 3 адамды берем. Анткени пусть ошол мени ошол Дайырбек алып келип дайындаганын булар мага доказать этип берсин.